Assalamu alaikum достор. Ашказан ичеги оорулары тууралуу маалыматтарды берүүнү улантмакчымын. Учурда сиздерге ич катуу тууралуу азын-аулак кеп кылып берем. Эмнеге? Анткени мындан жабыркагандар дагы кем эмес. Буга алып келген себептер дагы биздин туура эмес адаттарыбыз. Андыктан билип койсоңуздар сиздерге пайдасы көп деп ойлойм. Демек, биз кайсы оору тууралуу да айтсак дагы норма тууралуу айтабыз биринчи, андан кийин ооруга өтөбүз. Демек, нормага ылайык, статистикага ылайык адам бир күндө 3 жолу улуу зарга бара турган болсо, бул норма болуп эсептелинет. Эгерде ал 2 күндө 1 жолу бара турган болсо деле норма болуп эсептелинет. Ошондо бир күндө 3 жолудан бир жумада 3 жолуга чейин бара турган болсо, бул норма болуп эсептелинет. Бул ич катуу болуп эсептелбейт. Эгерде ушул нормадан бир аз эле өзгөрүү боло турган болсо, демек биз аны ич катуу деп эсептейбиз. Аны сиздерге бир аз сүрөттөп берген аракет кылып коеюн. Мисалы, бүгүн эртең барбадыңыз, бүрсүгүн бардыңыз. Жана бул нерсе бир жолу эмес, бир канча жолу кайталанды. Ага кошумча улуу зараңыз катуураак болуп чыгып атат. Кудум коргоо сыяктуу десек айтсак деле болот. Эми корголчулук кичине өлчөмдө болсо дагы түзүлүшү жагынан жана дагы ажатканага барып бошонуп чыккандан кийин дагы толук бошоно албай калгандай бир сезим, ушул нерсе сизде калган болсо, демек сиз ич катуудан жабыркап жүрөт экенсиз. Мындан айыгууга сөзсүз түрдө аракет кылышыңыз керек. Кантип өз алдыңызча негизи эч нерсе кылбаган жакшы. Кичинекей маселе болсо дагы дарыгерден кеңешкен өтө жакшы эле. Ошондо болсо дагы өз алдыңызча болсо дагы бир аз аракет кылып көрсөңүз, эгерде ушул маселеден жабыркап жүрсөңүз, анткени өз алдыңызча аракет кылышыңыз мүмкүн болгон эң жөнөкөй же болбосо дарыгердин катышуусуз аракет кылып көрө турган нерсе бул ушул ич катуу же тескерисинче ичти оорутпай ич өтүү болушу мүмкүн. Демек, ич катканда эмне кылсак болот? Ошо тууралуу айта кетейин. Аны ошол туура чечимди айтыштан мурда ушуга алып келген себептер тууралуу дагы айтып койбосом болбойт. Негизи эле ич катканда ошол калой масса жоон ичегиде ошонун жүрүшү, жылышы төмөнгө карап, аномия отверстияга карап жылышы жайлап калат. Ылдамдык азайып кетет калой массанын жүрүшү. Ошондон улам ич катуу болот. Же болбосо шашпайраак барышка туура келет. Жана барганда дагы жакшы бошоно албай калабыз. Буга алып келген себептер толтура. Эң жөнөкөй себеп бул алиментарный, тамак ашка байланыштуу. Пищевой волокна деп коебуз, клетчатка, ошонун жетишсиздиги жана башка тамактардын көптүгү же болбосо аз тамактануу дагы ушул нерсеге себепчи болушу мүмкүн. Суунун жетишсиздиги дагы эле ушул нерсеге себепчи болушу мүмкүн. Куурулган тамактардын көптүгү, айрыкча картошка, камыр тамактарды көп колдонуу, сүт, күрүч, тез аш жеген адамдардын дагы ичи көп катыйт. Анан суунун жетишсиз ичүү дагы ушул көйгөйгө сөзсүз алып келет. Эми бул алиментардык себеп болду. Башка дагы себептер бар, албетте. Көптөгөн дары-дармектер дагы биз ичип жүргөн ошол ич катууга себепчи болот. Андыктан аны дагы жоюшка туура келет. Мүмкүн болушунча өлчөмү менен азыраак колдонуш керек болот дары-дармекти. Жана дагы тамак ашка болгон ошол көз карашты дагы бир аз өзгөртүш керек. Кантип? Мисалы, ич катканда жер жемиштерди жана мөмө жемиштерди көбүрөөк жеш керек. Мөмө жемиштерди кабыгын сыйрыбай, кабыгы менен кошо жей турган болсоңуз, ушул көйгөйдөн бир топ арылат элеңиз. Күнүнө 100 граммдан кем эмес жер жемиш жана мөмө жемиш жеп турсаңыз, буюрса сиздин ичиңиз катая калат. Сууну дагы жетиштүү өлчөмдө ичиш керек. Эң кеминде 1 литр ичип тура турган болсоңуз сууну, демек ич катуу менен көйгөйүңүз бир топ эле жеңилдеп калат. Дары-дармектер тууралуу айтып өттүм.
аларды дагы өлчөм менен колдонуш керек болот. Анан дагы кыймыл аракетти бир аз көбүйтүп коюшуңуз керек. Белиңиз менен көнүгүүлөрдү аткарсаңыз болот. Негизинен кыскача нускача ушундай ич катуу тууралуу. Бирок бул кайсы учурларда кыжалатчылык пайда болот же дарыгерге сөзсүз түрдө барыш керек. Ошону дагы айта кетейин. Ич катуу кусуу менен коштоло турган болсо, бир күндө бир жолу болсо дагы көп убакыт бою же болбосо бир жума дейбизби, 10 күн дейбизби, ич катуу кошо кусуп дагы жүрө турган болсоңуз, же болбосо ошол кал оймаса кан менен кошо чыга турган болсо, ушул белгилер сизди кооптуу абалда турганыңызды билдирет. Ичиңиз көп убакыттан бери катып, салмакты дагы көп таштап койгон болсоңуз, бул дагы сизди ойлондура турган нерсе. Сөзсүз түрдө гастрентологко барышыңыз керек болот. Негизинен ушулар эле азырча. Бирок бул жерде көптөгөн нерселер дагы да айтылган жок. Өйдөдө айтылган маалыматтарга бир аз ой жүгүртүп, ошол нерселерди иш жүзүндө аткарган аракет кылсаңыз, буюрса сиз үчүн пайдасы зор болот деп ойлойм.